Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү акыркы 3 жыл аралыгында 2015-2020 жылдар аралыгында арзан турак жай алуу мамлекеттик ипотека программасы иштелип чыгып, анын негизинде ипотекалык компания тарабынан иш жүргүзүп келүүдө. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан канча жаран турак жай алды, компаниянын бүгүнкү абалы туурасында биз сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ипотекалык компаниясынын башкармалынын биринчи орун басары Усен Акун уулу Нуржигит мырза. Жана ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын областагы өкүлчүлүгүнүн менеджери Кожобаев Абдыкадыр агай келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Нуржигит мырза, сизге алгачкы суроону бергим келип турат. Өзүңүз Жалал Абад чергесинде иш сапары менен келипсиз. Иш сапардын негизги максаты эмнеде? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге маалым болгондой, 2015-жылы декабрь айынан баштап мамлекеттик ипотекалык компания өз иш аракетин баштап, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан боюнча 3000ден ашуун үй бүлө турак жай менен камсыз болуп, 3 миллиард сомдон ашык каражат бул багытта жумшалып болуп турат. Ошо иш чарабыздын деңгээлүү жетиштүү болгондуктан мына жакынкы күндөрү Жалал Абад областы боюнча өзүнчө өкүлчүлүк ачып, бүгүнкү күндө ошол жаңы иш чаранын алдында биздин жаңы өкүлүбүз Кожобаев Абдыкадыр өзүнүн баштоонун алдында турат. Бул багытта ошол тиешелүү уюштуруу иштерин таянак чыгаруу үчүн ошол иш сапары менен биз ушу Жалал Абад областына келип отурабыз. Анын ичинде ошо билесиздер, ушу Жалал Абад шаарында курула турган көп кабаттуу эконом класстагы үйүбүз дагы бар. Бул боюнча дагы ошо техникалык кандайдыр бир жумуштар бар эле, ошолорду бүтүргөнгө дагы ошол иш сапары менен бул сапар келип отурабыз Жалал Абадча. Рахмат. Абдыкадыр мырза, мына өзүңүз билгендей эле, ошо областтагы өкүлчүлүк катары бүгүнкү күндө иш алып барып жаңыдан баштапсыз. Мына бүгүнкү күндө биздин област боюнча канча жаран турак жай менен камсыз болушту? Дагы кезек күткөндөрдүн саны канча? Мына ушулар боюнча токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күнгө карата Жалал Абад областы боюнча жалпысынан 618 жаран ушундай арыз менен кайрылып, алардын ичинен 389-у 279 миллион сомдук каражатта турак жай менен камсыз болуу үчүн камсыз болушкан. Жана азыркы убакта бир аз каржылоо токтоп турганга байланыштуу 230 адам азыркы тизмеде, бекитилген тизмеде эсепте бар. Буларга буюрса каржы маселеси бүткөн чечилип калса, буюрса буларда каржылоо маселеси башталат. Нуржигит мырза, өзүңүз билгендей эле, ушу 2015-2020 жылга ушу мамлекеттик баягы деңгээлде көтөрүлүп, мына ушундай программа иштелип чыкканда, ошо иштелип чыккан мезгилде ушу 2020 жылга чейин канча турак жай менен камсыз болуш керек эле өзү? Канча болуш керек? Рахмат. Өзү турак жай менен камсыздоо бардык эле коомдордо, бардык эле мамлекеттерде мындай орчундуу маселелердин бири болуп эсептелинет. Анын ичинде ошо Кыргыз Республикасында да бул маселе ошол жакынкы убактардан баштап мамлекеттик деңгээлде колго алынып, жанагындай арзан турак жай 2015-2020 программасы иштеп жатат. Бул программаны ишке ашыруу максатында мамлекеттик ипотекалык компания иштеп атат. Жалпысынан алганда ошо биздин ошо 2022 жылга чейин өзүбүздүн стратегиялык планыбыз бекиген. Буга байланыштуу ошо 2020 жылдын аягына чейин биздин ошо негизги ошо кредиттик насыя портфелибиз 10 миллиард сомдон ашып, буюрса ошол 10 миллиард сомго 10 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болуш керек. Жанагы биз көздөгөн пландарыбыз боюнча. Анын ичинде бул жерде бул турак жай менен камсыздоо программасы көп тармактуу. Анын ичинде ошол бүгүнкү күндө ошол кызуу иштеп жаткан даяр турак жайды сатып алуу үчүн насыя берүү биздин бүгүнкү күндө иштеп жаткан механизмибиз. Андан сырткары билесиздер, биз былтыркы жылдан баштап ошол жеке турак жайды куруп алуу үчүн насыя берип, аны ошо этап менен каржылап, бул механизмдер бүгүнкү күндө кызуу иштеп жатат. Жана ошондой эле башка механизмдер да бар. Анын ичинде жана мен айтып кеткен
көп кабаттуу турак жайларды, эконом класстагы турак жайларды куруп, ал турак жайларды бүткөн батирлерди келечекте буюрса ошо узак мөөнөткө ижарага берүү жолу менен сатуу механизмин ишке киргизмекчибиз. Бул боюнча дагы ошо Жалал Абад шаарында жана курулуш иштерин баштоо боюнча иш-чаралар кызуу жүрүп жатат. Азыр мына жогоруда ушу Жалал Абад шаарында ушу эконом класс түрүндөгү көп кабаттуу үйдөн курулуу, өзүңүз айткандай, иш жүзүндө ашыруу боюнча бир иштер жүрүп атат атасыз. Мына ушул боюнча сизден сурагым келип атат да, Абдыкадыр мырза. Бүгүнкү күндө биздин шаар бийлиги, биздин облустук бийлик мына ушуга кандай көңүл буруп атат? Баягы бир көйгөйлүү маселелер жокпу бул жерде? Куруп атканда бир талаш тартыш маселелер? Бул жерде жер участогу боюнча эч кандай суроо талаш маселелери жок. Мындай буюрса, мына Жалал шаардык мэриясы тарабынан дагы, шаардык архитектура кызматы тарабынан дагы, ошондой эле ыйгарым өкүлчүлүктүн кызматкерлери тарабынан толук кандуу кол кагыш жүргүзүлүп атат. Эч кандай мындай чечилбеген маселелер жок. Бирок убактынча азыр эмеге техникалык эсептөө маселелери боюнча бүгүнкү күндө дагы кошумча чечүүчү маселе бар экен. Бул боюнча мэриянын кызматкерлери тарабынан, архитектуранын кызматкерлери тарабынан иш жүргүзүп жатабыз. Бул боюнча уруксат болсо кошумча маалымат берип кетейин. Деги эле бардык биздин областтык деңгээлдеги шаарларыбыздын мэриялары тарабынан мамлекеттик ипотекалык компания жана көп кабаттуу эконом класстагы үйдү куруу үчүн жер тилкелер бөлүнүп берилген. Бул жер тилкелерине жанагы мен айтылган турак жайды куруу максатында ошо тиешелүү долбоорлор биз тарабынан буйрутмалар берилип, ал долбоорлоо иштери бүгүнкү күндө ошо бүтүрүүнүн алдында турат. Анын ичинде мына Жалал Абад шаарында буюрса ошо акыркы иш аракеттер бүткөнү турат жакынкы күндөрү. Бул иш-чаралар бүтөөрү менен жанагындай тендерлер жарыяланып, тендерлердин натыйжасында буюрса ушу жайлардын аягында курулуш иштери башталып калмакчы. Кыскача ошо курула турган үй боюнча маалымат берип кете турган болсом, бул ошо 5 кабаттуу бардык областтык деңгээлде курула турган үйлөр 5 кабаттуу 60 батирлүү үй. Ошо 60 батирдин 30 батири 1 бөлмөлүү, 30 батири 2 бөлмөлүү. Турак жайлар толугу менен ошол жашоого мүмкүнчүлүгү бар шарттарда берилмекчи. Башкача айтканда жана жасалгалоо иштери жана ошол бардыгы толугу менен бүтүрүлүп, под ключ деген баягы статуста берилет. Жана ошондой эле ошол үйлөр ошол жергиликтүү шаарда кандай коммуникациялар боло турган болсо, ошонун бардыгына туташтырылат. Маселен, Жалал Абад шаарында ошо өзүнүн энергия менен камсыздоо отоплениясы менен, газ камсыздоо механизм системасы менен жана тиешелүү бардык коммуникациялар менен толук жашоого шарты менен берилет. Бул үйлөр ошо буюрса тендер жолу менен ошо тендерге ошол жергиликтүү курулуш компаниялар дагы катышса болот. Жана тендерди биз жергиликтүү мэрия менен, мисалы үчүн Жалал Абад шаарынын мэриясы менен тыгыз байланышта жүргүзмөкчүбүз. Ошол жерде дагы бир суроо пайда болду да. Мына өзүңүз билгендей эле ушул 5 кабаттуу Кудай буюрса биздин көп кабаттуу үйүбүз түшүп бир ишке ашып кала турган болсо, бул кандай негизде берилет? Баягы биз кезекке күтүп турган ошол биздин жарандар эле алабы же бул жерде алдынан акча берип же бүткөндөн кийин алышабы, кандай болот ушулар? Рахмат. Бул жана мен айтып кеттим, курулуп бүткөн үйлөр узак мөөнөткө ижарага берүү жолу менен сатуу механизмин ишке ашыруу жолу менен берилет. Бул механизмдин маңызы төмөндөгүдөй. Бул жерде биринчиден өздүк салым, алгачкы салым талап кылынбайт. Мөөнөт ошо 15 жылдык мөөнөттө бойдон калат. Анан бул жерде бул турак жайларды биз түздөн-түз ошол алармандарга мамлекеттик ипотекалык компания өзү саткандыктан ортодо жанагы өнөктөш банк бул жерде колдонулбайт. Андыктан бул биз түздөн-түз сатабыз дагы, ушунун пайыздык чендери бүгүнкү күндө берилип жаткан насыялардан төмөнүрөөк болмокчу.
жана ошондой эле шарттары жеңилирээк болгондуктан бул жерде ошо социалдык жактан мындай аярлуу жарандарыбыздын катмарларына көбүрөөк көңүл бурулуп, бул маселени ошо ким ала турган, кандай шарттарда ала турганды биз ошо жергиликтүү мэриялар менен тыгыз байланышта чечип, ошол Жалал Абад шаарынын тургундарына жанагындай мүмкүнчүлүктөрдү бермекчибиз. Сөзсүз түрдө баягы аярлуу болобу, кыскасы социалдык жактан бир кыйынчылык тартып аткандар каралат, Анан эми ушул жерде сиз туура маселе көтөрдүңүз, ошол жерде жардам дагы берилип, ошол эми баягы эмелерин карап беребиз деп. Эми өзүңүз билгендей эле биздин мамлекетте акыркы жылдары мына ушундай көп кубаттуу үйлөр түшүп жатканы жакшы. Бирок ушул жерде дагы таныш билишчилик деген нерсе бар да. Мына ошо аралашып кетип баягы эле биздин чоңдорубуз, байларыбыз калып калат деген сөздөр айтылып келет да коомчулукта. Мына ошондайларга аралашпайбы? Рахмат, сиздин сурооңузга түшүндүм. Биринчи жана курулуш иштерин жүргүзүү боюнча мен айтып кеттим, ошо тендер аркылуу жүргүзүлөт. Бул тендерди биз жергиликтүү мэрия, Жалал Абад шаарынын мэриясы менен тыгыз байланышта өткөрүп, ачык айкын максималдуу түрдө өткөргөнгө аракет кылабыз. Кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир маалыматтар болсо, бул боюнча толугу менен ошо биздин кеңселерге кайрылсаңыздар болот. Андан соң ошо курулган үйдү курулган батирлерди жарандарга берүү механизми ишке ашырып жатканда дагы биз ошо жергиликтүү мэрия менен тыгыз байланышта иштейбиз. Ошо кимдерге кандай шарттарда берилиши бул мэрия менен тыгыз байланышта болот. Муну айтып жатканымдын себеби жергиликтүү элдин мүмкүнчүлүгүн, талаптарын, көйгөйлүү маселелерин ушу мэрия терең билет деген ойдобуз. Андыктан бул багытта биз мэрия менен байланышта болобуз. Бул боюнча дагы эгер кандайдыр бир маалыматтарыңыздар болсо, бизге кошумча маалыматты берсеңиз болот. Негизги биздин максатыбыз ошол бүгүнкү берилип жаткан насыяларыбыз дагы, эртең курула турган үйүбүз дагы, андан кийин орулган үйдү кайтара батир катары сатканда дагы максималдуу объективдүү, таза шарттарда, максаттарда берүү. Бул боюнча биз ошо терең иш аракеттерди бул багытта да жүргүзүп жатабыз. Сөзсүз түрдө сиздер тараптан көзөмөл дагы жүргүзүлөт. Рахмат. Анда эмесе ошо биздин кесиптештерибиз атайын ошо мамлекеттик ипотека боюнча даярдаган сюжети бар. Мына ошого көңүл буруп туруп, андан кийин маегибизди улантсак. Тынычбек Доолдаев 2018 жылдын январь айында мамлекеттик ипотекалык компаниясына арзан турак жай программасына ылайык арыз калтырып, керектүү документтерин тапшырган. Арадан 5 ай өтсө да компаниядан турак жай алууга уруксат берилген кабар келбей, түйшөлтүп жүргөн чагы. Мен негизи ошо арыз жазаардан алдын абдан кубангам да. Мындай 2 айда келип отат ипотекалык бир курдаштардан, эл журттан укканда мындай сүйүнүп калат кезинде өзүмчөчү. Бир 2 айда келип калган болсо абдан жакшы болот экен депчи. Мынакей бизге 5 ай болду, эч бир маалымат жок. Же бир сурасак, эки жакка барсак деле билбейбиз, интернеттен көргүлө деген бир маалыматтар неме болуп атат. Ушуну мамлекет бир күчтөнтүп, бир өз көзөмөлүн алып, ушу финансы жактарын чечип, ушундай күткөндөргө тездеткен болсо биз батирди болуп абдан жакшы болот эле. Мамлекеттик ишканада иштеген жарандар үчүн бул арзан пайыздуу насыя алуу менен турак жайга ээ болуу жакшы шарт боло алды. Анткени айлыкта иштеген кишилердин көп суммадагы каражат топтоосуна кошумча киреши булак болбосо кыйынга турары бышык. Бирок Тыныч мырзага окшоп кезек күткөндөрдүн саны өсүүдө. Анын негизги себебин адистер каржынын тартыштыгы менен түшүндүрүшөт. Тилекке каршы азыр негизги каржылоо булагы республикабыздын бюджети болгондугуна байланыштуу азырында каралып жатат. Ошол себептүү турак жай, арзан турак жай менен камсыздоо маселеси убактылуу кармалып турат. Эске сала кетсек, насыя акча 3 миллион сомго чейин берилет. Алгачкы төлөмгө жараша 8 же 10% менен чегерилет. Тагыраагы алгачкы төлөм канчалык көп болсо, насыя пайызы ошончо төмөн болот. Эгер алгачкы төлөмдүн 10% берилсе, насыя 10% менен берилет. Ал эми 8% менен алуу үчүн алгачкы төлөмдүн 30%ын берүү керек. Мен өзүм бул мамлекеттик ипотекалык эмеге кайрылганымда 2017 жылдын сентябрь айынын аяк ченинде кайрылгам да. Шаардык мэрияга арыз жазып, керектүү документтерин толтуруп, ал жактан 1 ай тегерегинде мага кайра жооп келди. Сизге ушундай комиссиядан өттүңүз, алсаңыз болот экен деп.
үй издеп наркы кылган чакта убакыт өтүп, ушул февраль айында ушул үйдү алганга жетиштим да, өзүм алган үйүмдү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын атайын сайтына жарыяланган маалыматтар боюнча да 2018 жылдын 30 январында жарык көргөн тизме ошол бойдон турат. Буга чейин жетиштүү каражат болгондуктан көпчүлүгү үйлөргө ээ боло алышты. Республика боюнча жалпысынан 11.065 адам ушундай арыз менен кайрылып, турак жай менен камсыздоо боюнча. Анын ичинен 5.465 адам туруктуу тизмеге киргизилген. Ошонун ичинде биздин Жалал Абад областы боюнча бул тизменин катарында 618 адам кирилип, анын ичинен 380 адам толук каржыланып бүттү. Арзан пайыздуу насыя менен ипотекалык үйгө ээ болууну самагандар үчүн каржы булак качан чечилет азырынча так айтууга кыйын. Кырдаалды жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар менен да келишим түзүлүп, сүйлөшүүлөр жүрүүсү күтүлүүдө. Нара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн мамлекеттик ипотека компаниянын бүгүнкү күндөгү абалы туурасында сөз кылып жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле, жогоруда мына сюжетти дагы көрүп алдык да, ошол жерде бизден ушу биринчи Тыныч деген каарманыбыз ошол жерде айтып атат. Бизде ушу 5 ай болду жазганына, бирок кабар жок деп атат да. Ошол жерде түшүндүрүү иштери дагы бир кыйынга турду деп атат да. Албетте Жалал Абад чергесинде бирок мындай өкүлдүн жаңы эле пайда болгонун баарыбыз билебиз. Бирок мына ушундан кийин ошол Жалал Абад облусунда баягы түшүндүрүү иштери кандай жүргүзүлөт, Абдыкадыр мырза? Рахмат. Буюрса, азыркы күндөрү Жалал Абад мэриясы, шаардык мэриясы тарабынан жана ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан жумуш кеңсесин таап берүү, бизде камсыздоо маселеси каралып атат, буюрса чечилип жатат. Бул туруктуу бир жумуш орду чечилгенден кийин кошумча биз дагы жергиликтүү мамлекеттик гос администрациялардагы иштеп жүргөн кызматкерлер аркылуу толук кандуу туруктуу адрестерди беребиз. Ошондой эле туруктуу иш телефондорун жеткизебиз кеңири калкка, жана ошондой эле консультациялык ишти толук кандуу баштайбыз. Ушул жерде дагы бизде кезекке күткөндөрдүн саны канча болуп атат? Кезекке күткөн жогоруда айтылгандай, тилекке каршы 2018 жылы январдан баштап убактылуу кошумча тизмелерди түзүү токтолуп турат. Буюрса жакынкы күндөрү каржылоо дагы башталса, ошол эле адамдар убактын бузулбастан ошол тартипте берген күндөн баштап каттоодон өткөн боюнча ошол тизмеге киргизилет кошумча. Рахмат. Нуржигит мырза, бул жерде дагы өзүңүз көргөндөй эле ушу мамлекеттик ипотекалык компания бүгүнкү күндө ушу каржынын тартыштыгынан улам токтоп турат деп атат да. Эми ушул жерде баягы сиз эми катары жетекчи катары качан чечилип калышы мүмкүн? Баягы бизде азыр өзүңүз билгендей эле, баягы кезекке тургандар биз эртең күнү бул ипотека компания ушу менен жок болуп кетеби деген коркунучта дагы турушат деп, азыр жок болуп атса. Кандай болот ушу, качан чечилет? Рахмат. Биринчи ушу каржы маселеси боюнча маалымат берерден мурун жанагы тизмелерди түздөө, топтоо механизми боюнча эки сөз айтып кетсем. Биринчиден ошо турак жайга муктаж адам, башкача айтканда турак жайы жок адам, ошо жергиликтүү мамлекеттик администрация райондук деңгээлдеги жана Жалал Абад шаары боюнча Жалал Абад мэриясына арыз менен кайрылат. Бул арыздар ар бир айдын биринчи числосуна чейин топтолуп, ай сайын ошо өкмөттүн ыйгарым областтагы өкүлчүлүгүнө жөнөтүлүп турат. Өкмөттүн областтагы ыйгарым өкүлчүлүгү ар бир айдын 10 числосуна чейин тизмелерди топтоп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосуна жөнөтүп турат. Жана айтылып кеткен январь айынан баштап жанагы каражаттардын тартыштыгынан жетиштүүлүгүнөн улам бул маселелерди чечүү алкагында биз өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Бул тизмелер бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосунда турат. Биз аларды ошол баягы каражаттын жоктугуна байланыштуу жана өнөктөш банктарга биз жөнөтө элекпиз. Ал тизмелер ошо мамлекеттик ипотекалык компанияда бүгүнкү күндө турат.
Буюрса бул маселенин чечилиши боюнча маалымат берсем, өкмөт менен жана финансы министрлиги менен сүйлөшүүлөрдүн буюрса ошо тыянагы чыгып, тиешелүү өкмөттүн токтомунун долбоору ошол кол коюунун алдында турат. Буюрса мына жакынкы күндөрү бул токтомго кол коюлуп, кошумча дагы 500 миллион сомдук каражат ушу мамлекеттик ипотекалык компанияны жарандарды турак жай менен камсыздоо механизмдерин ишке ашыруу үчүн кошумча каражат жакынкы күндөрү келмекчи. Андан сырткары жана сиз айтып кеттиңиз, ошол бюджеттик эмес каражаттарды тартып келүү боюнча иш чаралар да жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде жанагы КФ немис өнүктүрүү банкы аркылуу бериле турган каражаттарыбыз бар. Бул боюнча тиешелүү сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жана келишимдер кол коюлган. Бул каражаттарды дагы мына июнь-июль айларында келишим биз күтүп жатабыз. Бул каражаттар дагы бюджеттик эмес, башкача айтканда жеке чөйрөдө иштеп жаткан компания же болбосо жеке иш аракет менен аракет болуп жаткан жарандарга турак жай сатып алуу үчүн жумшалмакчы. Ошондой эле бюджеттик эмес каражаттарды тартуу боюнча билесиздер, мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн ипотекалык баалуу кагаздарын чыгаруунун алдында турат. Жакынкы күндөрү бул баалуу кагаздар биздин финансылык рынокко чыгып, андан түшкөн каражаттар дагы биздин ошол бюджеттик эмес чөйрөдө иштеген жарандарга турак жайларды сатып алууга мүмкүнчүлүктөрдү бергенге шарттар түзүлмөкчү. Ошол жерде Нуржигит мырза, өзүңүз билгендей эле баягы баштапкы төлөм митагы бар да, бул жерде 30%, 20%, 10% дегендер бар. Бирок ошол жерде көрсөтүлүптүр. Эгерде баягы 30%ын төлөй турган болсоң, анда бүгүнкү күндө 8%дан берилет депчи. Ошол жактары кандай болот? Дагы мындан дагы түшөбү, түшпөйбү? 8%дан дагы. Жалпы пайыздык чендери боюнча маалымат кыла турган болсок, билесиздер, ошо рынок шарттарында бардык нерсенин өздүк наркы болот. Анын ичинде ошо биз тартып келген каражаттардын да өздүк наркы бар. Ошол өздүк наркын эске алуу жолу менен мына бүгүнкү күндө пайыздык чендер 8%дан сиз айткан 10%га чейин болуп жатат. Албетте биздин негизги максаттарыбыздын бири болуп, ошо тартылып келине турган каражаттардын өздүк наркын төмөндөтүү болуп эсептелинет. Бизге ошол биздин президентибиз жана өкмөт тарабынан жанагындай пайыздарды төмөндөтүү боюнча талаптар коюлган. Бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Маселе оңунан чечилип калган, буюрса жакынкы убактарда чечилип калгыдай болуп жатат. Ал маселе чечилип калары менен биз кошумча маалыматты элге толугу менен беребиз. Рахмат. Абдыкадыр мырза, өзүңүз билгендей эле биздин баягы областа бүгүнкү күндө ошо биздин жарандарыбыздагы баягы арзан турак жай алсак бир жакшы деген ойдо жүрүшөт да. Мына ошолорго дагы балким бизде ушу ипотекалык компания боюнча бир жакшы маалымат жоктугу да болушу мүмкүн. Ошон үчүн биздин азыр учурда телекөрүүчүлөр областтын эли күтүп отурат бизди. Ошол жерде кандай документтер керектелет биринчи кайрылганда? Ошолор боюнча токтоло кетсеңиз. Бул эң туура суроо болду жатат деп эсептейм. Себеп дегенде буга чейин Жалал Абад областы боюнча туруктуу иштеген өкүлчүлүк жок болчу. Мындан бул өкүлчүлүктүн ачуу эң негизги эмелери ушу калк менен түзмө-түз туура иштөө үчүн жатат. Бул дагы болсо ошо калкка болгон маалыматты кеңири жайылтуу болуп эсептелет. Мындай арзан турак жай 2015-2020 жылкы программасынын катышуучусу болуу үчүн эң эле биринчи жогоруда айтылгандай мамлекеттик жергиликтүү администрациялар Жалал Абад шаардык мэриясына кайрылууга чейин кайрылуучу эң эле биринчи өзүнүн күбөлөндүрүүчү документин, то есть паспортун, үй бүлөсү тууралуу жөнүндө жашаган жеринде тактама, үй бүлөлүк абалы жөнүндө, андан кийин мамлекеттик органдан, госрегистрден ошол катышуучунун атына же анын 18 жашка чейинки үй бүлө мүчөлөрүнүн атына жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктүн жоктугу тууралуу тактама,
ошондой эле акыркы 3 жыл ичинде ушул бардык үй бүлөмчөлөрүнүн жана катышуучунун өзүнө кыймылсыз мүлк менен болгон операция бүтүмдөрүн келишимдерин жоктугу жөнүндө справка менен кайрылса болот. Андан кийин бул алгачкы териштирүү текшерүүдөн кийин жогоруда айтылгандай бул ыйгарым өкүлчүлүктөгү жооптуу кызматкерге жөнөтүлүп, андан ары мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосуна жөнөтүлөт. Рахмат. Эми ушул жерде бүгүнкү күндө Нуржигит мырза, ушу республика боюнча бүгүнкү күндө канча банк ошо компания менен өнөктөш? Бүгүнкү күндө тиешелүү келишимдер кол коюлуп, иш аракеттер 13 банк менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары 2 банк дагы кошумча арыздар менен кайрылып, алардын арыздары бүгүнкү күндө биздин карообузда турат. Ал маселе жана каржы маселеси чечип кала турган болсо, ал банктар менен да келишимдерди кол коюп, иш чаралар башталмакчы. Жанагыл эмне үчүн мамлекеттик ипотекалык компания түздөн түз каражатты өзү бербестен ошо мамлекеттик же болбосо жеке жанагы коммерциялык банктарды өнөктөш катары тартуунун үстүндө иштеп жатат деген суроолорго бүгүнкү күндө мындай жооп берет элем. Негизинен ошол каражаттарды элге жеткирүү бул чоң маселе. Ал маселе дагы мындай кандайдыр биз тараптан чыгымдарды талап кылат. Ошолорду эсептөө менен биз ушул мамлекеттик жана жеке коммерциялык банктар аркылуу берсек, бул маселе оңоюраак чечилет жана алгачкы этапта бул өзүнүн баягы ошо катмарыбыз, ошо калктын кеңирээк катмарына шарттар, мүмкүнчүлүктөр тезирээк жетет деген максатта бул иш чаралар баштаган. Андан сырткары негизги бүгүнкү күндөгү этапта жана бүгүнкү күндөгү маалымат далил болгондой, негизги биздин максат ошо бул чөйрөгө тиешелүү деңгээлде жана жеткиликтүү шарттарда каражаттарды тартып келүү бул биздин мамлекеттик ипотекалык компаниянын бүгүнкү күндө негизги шарттарынын бири. Бул багытта дагы жанагы ошонун ичинде эл аралык финанс уюмдары менен иш чаралары кызуу жүрүп жатат. Азыр эми ушу сиздердин компанияныңыздар тарабынан жогоруда айткандай эле Жалал Абад шаарында көп кабаттуу үйдүн курулушу боюнча айттыңыз. Негизи республика боюнча канча ошондой көп кабаттуу үйлөрдү куруу пландалган жана бүгүнкү күнгө чейин мына ошондой көп кабаттуу үйлөр ишке ашып бериле баштадыбы? Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери бул ошо мамлекеттик ипотекалык компания сыяктуу ошо адистештирилген ишканалар үчүн негизги иш аракеттеринин бири, негизги багыттарынын бири. Себеби дегенде биз эгерде каржылап даяр үйлөрдү сатып алууга гана насыяларды бере турган болсо, ошо кыймылсыз мүлк рыногунда баягы талап кескин түрдө көбөйүп, ал эми сунуш ошол бойдон калгандыктан бул ушу турак жайдын кымбатташына алып келиши мүмкүн. Андыктан ушул мамлекеттик ипотекалык компания окшогон дүйнө жүзүндөгү практика боюнча бул негизги максат ошо курулуш иштерин жүргүзүүдө болуп эсептелинет. Анын ичинен мен айтып кеттим, ошо областтык деңгээлдеги шаарларда бүгүнкү күндө жер тилкелери берилип, анын ичинде Нарын шаарында курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө буюрса ушул жылдын ноябрь айында аны пайдаланууга алууду беребиз. Андан сырткары ошол курулуш иштери Бишкек шаарында дагы баштаганбыз. Бишкек шаарында 9 кабаттуу 135 батирлүү үй. Бул үйдүн бүтүлүшү дагы 2019 жылдын февраль айында пландаштырылып жатат. Ал эми райондук деңгээлдеги шаарларда жана айылдарда бул концепция башкараак болмокчу. Себеби дегенде ал жерде жанагындай инженердик коммуникацияларында тартыштыгы, шарттары, мүмкүнчүлүгүн эске алуу жолу менен жүргүзүлүш керек. Бул багытта биз жанагы аз кабаттуу болбосо 2-3 кабаттуу үйлөрдү ошол куруунун концепциясын иштеп жатабыз. Бул багытта дагы ошол биздин эксперттер, кызматкерлер иштеп жатат. Ал эми айыл жергесинде курулуш концепциясы ошо 1 кабаттуу же болбосо жанагындай 1 кабаттуу 2-3-4 кожоюндук үйлөрдү дуплекс, триплекс деген ошол долбоорлорду ишке ашыруунун үстүндө иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул долбоорлорду азыр изилдеп, башкача айтканда ошо курулуш концепциясы ошо жергиликтүү ошол шаардын же айылдын шарттарына ошо мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык болмокчу.
жана келечекте курулуш иштерин, эконом класстагы үйлөрдү куруу бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизги иш аракеттеринин багыты болуп эсептелмек. Рахмат. Абдыкадыр мырза, мына жогоруда айткандай эле, областта бүгүнкү күндө биздин баягы турак жайга муктаж үй бүлөлөрдүн да саны бир топ көп да. Мына өзүңүз билгендей эле кезекке тургандардын эле саны бир канча болуп калды бүгүнкү күндө. Эми ушу мына жогоруда айткандай көп кабаттуу, 5 кабаттуу, көп кабаттуу ушу Жалал Абад шаарына чөт болот. Бун менен гана эле чектелип калбаш керек. Өзүңүз билесиз, эми муктаж болгондон кийин андан уже көбүрөөк болсо андан жакшы болмок да. Мына ошондой көп кабаттуу үйлөрдө андан башка дагы бир пландар, куруу пландары барбы? Анан бүгүнкү күндө мына ушундай биздин турак жай алууда биздин жарандарга баягы жеңилдиктер кароо жагы. Банктар менен иштешүүдө, банктарда дагы бүгүнкү күндө айтып атпайбы? Алуу мезгилинде документацияда бир аз кыйынчылык болуп атат. Наракка бар, берекка бар деген эмелер баягы көп болуп калып атат да. Мына ошо банктар менен дагы өзүңүздөрчө бир жолугушуп, түшүндүрүү иштери болуп атабы? Бул багытта уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Жанагы курулуш концепциясын жалпысынан ишке ашырууда ошол жергиликтүү шаардын же айылдын шарттарын эске алыш керек. Анын ичинде билесиздер, ошо мамлекеттик курулуш агенттигине мындай тапшырмалар берилген. Ошо ар бир шаардын, ар бир айылдын ошо өнүгүү курулуш пландарын иштеп чыгуу боюнча. Бул боюнча билесиздер, азыр бүгүнкү күндө эгерде ар бир шаарда, айылда жанагындай точечная застройка деп коет, башкача айтканда инвестор бир үйдү же болбосо эки үйдү кура турган болсо, биз азыр ошо комплекстүү курулуш иштерин жүргүзүү боюнча, башкача айтканда бир эле курганда 10-дон 15тен үйлөрдү куруу концепциясын сунуштап жатабыз. Ошо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте. Мунун бардыгы ошол курулуп жаткан үйлөрдүн өздүк наркын төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзмөкчү, шарттарды түзмөкчү. Себеби дегенде ошо бир үйгө болобу, 10 үйгө болобу, жанагы инженердик коммуникациялар бирдей чыгымда келип туташтырылат да. Андыктан ошол биз комплекстүү курулуш иштерин жүргүзүү боюнча концепцияны киргизишибиз керек. Бул негизги ошол турак жайдын, курулуп жаткан турак жайдын өздүк наркын төмөндөтүш боюнча негизги талаптардын бири болуп эсептелинет. Ал эми жана сиз айтып жаткан биздин өнөктөш банктар менен иштөөдө алардын ички процедураларына ылайык жанагындай ар кандай ошо тоскоолдуктардын болуп жатышы боюнча бул билесиздер, ошо бүгүнкү күндө ошол кредиттерди өнөктөш банктар өзүнүн ички процедураларынын негизинде, бирок мамлекеттик ипотекалык компаниянын шарттарынын негизинде берип жатат. Бул деген сөз ошол берилген насыяны кайта толук кайтаруу милдети ошо биздин өнөктөш банктарга жүктөлгөн. Башкача сөз менен айта турган болсок, эгерде кандайдыр бир себептер менен ошо 15 жыл ошо насыяны пайдалануу мөөнөтүндө кандайдыр бир себептер менен насыя убагында кайтпай кала турган болсо, биздин өнөктөш банктар ошо каражатты мамлекеттик ипотекалык компанияга өзүнүн эсебинен кайтарып берип туруп, жарандар менен ошо белинген каражатты мажбурлуу түрдө кайтаруу маселеси ошо толугу менен өнөктөш банктарга жүктөлгөн. Башкача айтканда, эгерде кредиттик тобокелдүүлүк ошол кандайдыр бир себептер менен болуп кала турган болсо, муну өнөктөш банк толугу менен өз мойнуна алган. Андыктан бүгүнкү күндө ошол жарандарга ипотекалык насыяны берүү чечими банктар тарабынан өз алдынча кабыл алынат. Рахмат. Ошондо биздин облуста бүгүнкү күндө канча банк иш алып барып атат? Ошо боюнча айта кетсеңиз, анан баягы эгерде бир кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер, талаш-тартыштар болуп кала турган болсо, сизге кантип кайрылса болот? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Жогоруда айтылгандай, мамлекеттик ипотекалык компания азыркы учурда 13 банк менен келишим түзүп, ошол негизинде иш алып барып жатат. Анын ичинен коммерциялык банктар жана мамлекеттик, РСК банк жана Айыл банк аркылуу иш жүргүзүп жатат. Азыркы учурда мындай өтө татаал чечилбеген мамиле, мындай моменттер жок. Ушул банктын Жалал Абад областында ар биринин эле филиалдары бар. Ошолор менен чогуу иш жүргүзүлүп жатат. Эгерде ошо мамлекеттик ипотека боюнча бир маалымат ала турган болсо, сизге кантип кайрылса болот?
азыркы учурда жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күндө жакынкы 2-3 күндүн ичинде мэрия тарабынан жана ыйгарым өкүлчүлүктү тарабынан мындай жумуш кеңсеси менен камсыздоо маселеси чечилип жатат. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө так маалымат бергенге мүмкүнчүлүк жок. Кошумча бөлүнгөндөн кийин почталык адрести, жумуш телефондорун сөзсүз түрдө калкка жеткизебиз. Азырынча биздин ошо расмий сайтыбыз geek-kg сайты аркылуу кайрылсаңыздар болот. Бул сайтта биздин бүгүнкү күндө иштеп жаткан кызуу телефон номерлери жана ошондой эле түштүк региону боюнча Ош шаарындагы өкүлчүлүгүнүн телефондору бар. Бул телефондор аркылуу тиешелүү сурооңуздарды берип, жоопторуңуздарды алсаңыздар болот. Мына жогоруда сөз кылгандай эле баягы каражат маселеси бүгүнкү күндө тартыштыгынан токтоп турат атат да. Эми ушул баягы так кес айтсак, бүгүнкү качан биздин ушу кезекте турган жарандарыбыз ушу мамлекеттик ипотекадан баягы арзан турак жай алууну баштай алат? Мен жаңы айтып кеттим, буюрса жакынкы күндөрү жана өкмөттүн токтому чыга турган болсо, биз ойлоп атабыз ушу май айынын аягына чейин жана тизмелерди бизге түшкөн тизмелерди өнөктөш банктарга жөнөтүп, кайтара ошол жанагы ипотекалык насыя берүү механизми кайра өз күчүнө кайра жанданганга толук мүмкүнчүлүктөр жана шарттары бар. Эми ушул биздин акыркы сурообуз болсун, биздин көрсөтүүбүз дагы мына соңуна чыгып барып атат. Ошол жерде дагы бир суроо бергим келип атат да, бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик ипотекалык компания сиздер тарабынан дагы мындан дагы ипотекалык компаниянын баягы механизмдерин бир күчтөтүү максатында эмне иштерди көрүп атасыздар бүгүнкү күндө? Мен айтып кеттим башында, эми баягы бардык мамлекеттерде, бардык коомдо ошо турак жай менен камсыздоо ошо мамлекеттик деңгээлде колго алынган. Анын ичинде мына жакынкы убакыттардан баштап Кыргызстанда дагы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, жанагындай программалар кабыл алынып, иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Биз негизинен ошол биз сунуштап жаткан механизмдердин бардыгы ошол дүйнөлүк деңгээлде тажрыйбалардан алынып жатат. Анын ичинде биз жанагы айтылып кеткен эл аралык инвесторубуздун жардамы менен немец ошо Бауспаркасса деген немец модели бар. Ошону ишке киргизүү боюнча дагы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул багытта ошол эмдиги жумадан ошо Казакстанда Казакстан ипотекалык компаниянын өкүлдөрү келип, алар менен да тиешелүү келишимдер кол коюлуп, ошол немец моделин Кыргызстанга киргизүү боюнча иш-чараларды баштамакчыбыз. Бул модельдин негизги максаты болуп, жанагындай турак жайга муктаж, бирок жанагындай өздүк салымы жана башка шарттары чектелгендиктен буларга ошол өбөлгө колгабыш кылуу боюнча мамлекеттик деңгээлде механизмдер бар. Бул механизм ошол Казакстанда эл тарабынан, калк тарабынан кеңири колго алып, бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашык Казакстандын жарандары өзүнүн салымдарын ошол топтоп, анын ичинен 250 000 киши бул механизмдин пайдалануу жолу менен турак жай менен камсыз болуп отурат. Андыктан биздин оюбуз боюнча дагы бул механизмда Кыргызстанда дагы эл тарабынан кенен колго алынат деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан биз бул тажрыйбаны кылдаттык менен изилдеп, буюрса жакынкы күндөрү бул боюнча дагы толук маалымат берип, иш-чаралар башталмакчы. Рахмат сиздерге да мына бүгүн келип бизге ушу мамлекеттик ипотекалык компания боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, жакынкы аралыкта чечиле турган маселелер боюнча бир топ маалыматтарды бердиңиздер. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы бул боюнча маалыматтарды алды деп ойлойм. Анан ушу сиздерге көрсөтүүбүздүн акырында эркин микрофон берем. Өзүңүздөрдүн бир кайрылууңуздар болсо жолдоп алсаңыздар болот. Рахмат. Бул жерде жаңы башында сөз болуп кетти, кандайдыр бир себептер менен ортодо кандайдыр бир ортомчулар же болбосо бут тосуулар боло турган болсо, мындай боюнча маалыматты бизге жана geek-kg сайты менен, анын ичинде ошо кызуу биздин телефон номерлери бар. Жана ошо сайт аркылуу онлайн режиминде дагы сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ар бир ошо сиздер берип жаткан маалымат кылдаттык менен биз тарабынан каралып чыгып, сиздерге толук маалыматты бергенге биз даярбыз.
Ошондой эле албетте бүгүнкү күндө биздин кандайдыр бир механизмибиз эффективдүү иштебей жатат деген мындай сын пикирлер бар. Бул боюнча дагы кандайдыр бир сиздер тарабынан сунуштар же кошумча бир маалымат боло турган болсо, бул боюнча дагы биз сиздердин ошо сунушуңуздарды, маалыматтарыңыздарды карап чыкканга биз толук даярбыз. Бул маалыматтарыңыздарды, сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди дагы биздин жана айтылган расмий сайт жана ошо кошумча кызуу телефондор аркылуу берсеңиздер болот. Рахмат. Сиз дагы. Дагы бир жолу биздин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүк ачылуунун негизги максаты ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын программасын элдерге, калкыбызга жеткиликтүү болушун ачылуу максаты. Буюрса, жакын күндө иш бөлмөсү боюнча маселе чечилсе, туруктуу байланыш телефондорун берип, кошумча жеткизебиз. Андан кийин жогоруда аталгандай ар кандай суроо жооптор мындай жетишсиз болгон маалыматтарды толук кандуу жеткизгенге биз аракет жасайбыз. Рахмат сиздерге дагы бир жолу мына бүгүн келип, студияга келип, алтындай убактыңыздарды бөлүп, биз менен маектешкениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын бүгүнкү күндөгү абалы туурасында сөз кылдык. Эмне демекчимин? Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп жаткан мамлекеттик ипотека компаниянын ишине бир эле булар эмес, биз дагы өзүбүздүн бир баягы сабырдуулук менен күтүп, булардын ишине дагы жардам беришибизге бир тилеп кетмекчимин. Анан эң негизгиси биздин компания тарабынан ишке ашырылып жаткан бул долбоор Кудай буйруса жакшы иштерге ашып кала турган болсо, албетте биздин мамлекетибиз гүлдөп өнүккөн баягы мамлекетке айланат деп ойлойбуз. Жергебизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Бүгүнкү көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай уулу болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.